Turmayız Bedike. Gel. Ay ben de böyle Бул аялды коомдук жайда тартип бузгандыгы үчүн тартип сакчылар милиция бөлүмүнө алып келишкен. Ал чакыруу боюнча келген кызматкерлерге баш ийбей, өзү эс алып отурган кафенин администратору менен мушташкан. Бейбаш аял мастыкка шектелгендиктен тартип сакчылар аны наркологиялык борбордон спирт ичимдигин ичкендигин аныктап, милиция бөлүмүнө жеткиришкен. Çık Bedike. Bol ki. Бөлүмгө келген учурда да тартип сакчыларга каршылык көргөзүп, жолдун ортосуна жатып алып, чыңырып, кызматкерлерди сөгүп баштады. Ошол учурда кызматкерлер аны күчкө салып киргизмей болушту. Bedike turmayız be. Turç. Жумушту аягына чейин аткаруу үчүн тартип сакчылар кол каптарын кийип, аялды кайрадан бөлүмгө киргизүүгө аракеттеништи. Yok koy verme tutamızı koy ver. Gelçi. Turmuş Bedike. Tutam versin. Tutam versin. Ver. Tutam versin. Dur elim. Turç. Turam ver. Ay ben emezdim işe. Koy ver işe. Turmayız Bedike. Эжеке, эмне болду айтып бере аласызбы? Кызматкерлер сизди эмнеге алып келишти бияка? Арыздануучунун айтымында бул бейбаш аял кызматкерлер келгенге чейин кафенин башка эс алуучуларына бир топ ыңгайсыздык жараткан. Kafede cumhuriyet olacak biz. Ben administratör oldum kafede. Bu gece geri al. Şimdi hiç olmazsa olmadı ki. Klientlerime müştaşıp toplamaya başladı. Ben iki şöyle eski verip ondan dolayı benim bu lise hizmetlerini çakırdım. Şu anda Ошо чакырган учурда ошо эже кандай каршылык көрсөттү кызматкерлерге? gece üstüme tükürünü bunday urumluk ne zaten falan kılıp zora varmak durdum. Lise hizmetleri gelmişe. Хорошо. Ben zakonda bilgen ayağımım. Sota kamada elbayısı var. Anam beremiz. Хорошо. Karşılık görüyorsun. Teştirgendeyin sürgangstırız. Akşam olur, telefon olur, dokument olur. Oldu sür. Ne bileyim. Koymam da. Bizde деген бардығы закон түрінде ішті отпайыр. Стаканları тespesi. Сен қанчық жалап ішті. Сол мені озыма өліп келіп отпадың ба? Он шықпай келді. Тұрау? Сөйлеушің ба? Еркексің бе? Мен ештеке қылған деп өзін-өзі жаздап, жазбайсың ба? Маденен тар дуалыңды көшіріп салсын десін. Жазбайсың? Ой. Тұрау, кәкеме отырды, тар дуалыңды қуратып салды десін. Тұрау? Stol duman көрейіп тұрсың. Жоқ, тар дуалыңды деп ота мен саған. Полный коммент алып. Тар дуалыңды қуратып салды деп жаз. Жаз деші ұқшайды. Bana oturma. Тебе дейші. Тар дуалыңды қуратып салды. Жөніңіз. Еркексің бе сен? Маған еркексің. Жөніңіз Едеке. Мен сені любой жерден табанын тұрыш.
тартип сакчылар тийиштүү документтерди толтуруп жатканда аял тартип сакчыларын коркутууга өттү. Хоть семьяңа чейин, үйүң кайда жашайт чейин мен билем. Төле жетем мен. 234 час бир. Уландай өлүп калган, Астагфирулла деп. Кимдей? Өлүп калган, Астагфирулла деп. Кимдей өлүп калган? Астагфирулла деп. Айтып атам мен сага. 102 келгиче. Астагфирулла деп атам. Уктуңбу? 102. Я. 102. Я. Чалып. Алладан жаралгансың сен? 102 келгиче. Сүйле, келмейинде жүтүп аласың. Кат боюнчачы келип биз иштегенбиз Токтогула Бейшеналиева, могу күн батыш жагында Ош базардын Токтогула Кулиевага чейин келер полный пробка кылып, жолдун ортосуна туруп алып туруп, эме коон арбуз сатып атат депчи. Биз ошого байланыштуу келгенбиз бу жерге. Келип, данное время сиз дагы күбө болуңуз. Мынакей кандай пробка келди. Уважаемый водитель автомашины, вот открытым с багажами. Закройте, уберите автомашину. Ош базардын Токтогул жана Бейшеналиева көчөлөрдүн кесилишинде көп убакыттан бери дыйкандар соода кылып келет. Эң кызыгы шаардын мэриясы соодагерлерге жөө жүргүнчүлөр өтчү тилкеге соода кылганга уруксат берген. Бирок көпчүлүгү тротуарга батпай, жолго чыгып алышкан. Мунун кесепетинен узун тыгын пайда болгондуктан айдоочулар тийиштүү органдарга арызданып, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына абалды жөнгө салуу тапшырмасы берилген. Динала давай. Отсадал, алыс машина, чырап кетип берди. Немеден келебиз? Фирмадан товар алып келебиз Ош базарга. Алып келсек постоянно жолдун баарын, клубника майлы саткан дикий немелер тозуп алып, вообще места бербейт. ГАИ келгенде биз номер токтойбуз, айла жок. Şu içine girişken ушунун баарын карап берсе, күнөө келип 102-ге чалам неме берилет. Мына могулар саткандардан болот. Биз кое албай атабыз машинаны. Анан тек тачка менен ташып барабыз. Товар кириш керек да биз. Токтогул көчөсүнө келген убакытта айдоочулар атайын унаа токтотуучу жайдан сырткары 2 катар туруп алыптыр. Siz maga документиңизди алып келиңиз, права кетерге токтойм. Водитель автомажор «семерка». 17:01. Водитель автомажор «семерка». 17:01. Срочно подойдите к машину и уберите автомашину. Seriyada 3. kanal, bazı $5500, байланыш телефондары 0707 58 45 42 0550 74 75 75 075 75. Караңызшы, мына моментип коюп коет, эч кандай реакция жок булардачы. Айла жок, мына номерин чечем азыр. Келет, мен штрафыма кийин алдырып жактан келет соң, аркасынан кырдым, кайра жолго чыгарып келишет. Жакта алдырып келди эле, кайра чыгарып келип жолго. Соодагерлер жол сакчынын койгон талаптарына макул эместигин айтышты. Кайра чыгарып атабыз. Тестировщиктер жана таксистер айрымы күнүнө 1000 рубльдан төлөнөт, жатаканасына каршы документтер жасалат, жол акысы төлөнөт. Байланыш телефондору 0703 28 88 75 0703 28 88 75. Инспектор айдоочулардын жолун тосуп алган соодагерлерге эскертүү берип жатканы менен көпчүлүгү укмаксанга салып отура беришти. Сатып атканда алсаңар болот, уялсаңар болот. Аллада жинагыл аркан, алма бол. Арбуздар. Московский
Bunu жаңағы қойып кеткен кісіге айтып шығып қойып Еже, сіз ұялсаңар болады, таяқта елдің бары қиydырып алдырып атсаңар, тоғыт қой отырасыңар. Еже, алыңыз, жол ортасында шу, ұят емеспен, жиыңыз алыңыз. Алғыла, жинағылады. Ай, жігит, мен сізге айтудам, оны алыңыз, çoğulduğunuz, bol batı. Çoğultala, taxtalardan mı o çoğultala? Bol, ananı taktayсыңар, шашпай. Апар штраф салдыңа, ол жерде одан кейін жинайт болып отыр. Çoğunuz, айтудам сізге. Сардаға жен порядок қылсын, бүт барын, ош базарын дегерек, бүт тегерек. Жол ден сіздесің, сен сөйлеп өтші. Башта жаққа кетші. Нелі, Клауз айтқан. Жина, çoğunuz, бояқ. Еме, зонтикті анан өтесің, бояқты жинайшы, açılıp қалсын ұшылып. Бояққа машина кірселе, жол açılıp қалсын. Қардаңыз, бұл жердегі неме, парковкада еме. Айта кетсек, Токтогул көчөсүндө токтоп турган бир топ автоунаалардын абалы начар көрүнөт. Анча-мынчалары бузук унааларын азык сактагыч катары колдонушат экен. Ал эми бул Москвич үлгүсүндөгү унаа Токтогул көчөсүндө бир топ жылдан бери турат экен. Салонуна азык гана сакталбай, кээ бирлери мында түнөп калышат экен. Айта кетсек, бул таштандыынын жанындагы унаанын ээсимин деген жигиттин колунда документтери деле жок. Сиздики канча жылдан бери турат байке бакта? 2 жылдан бери. Жөнүнө турабы? Камера болуп турат. Камера хранение болуп? Мусорда болуп турат. Мусор эч кимге мешать этпейт. Мурасам. Документтери бар жайындабы байке бул? Жок, сиздики болгондон кийин документтер болуш керек да, машинанын. Турабы? Тапкайлап коесуз. Жок, сиз меники дедиңиз, анан ошо машина сиздики болсо. Кешиктерди. Я байке. Расалсыз маған, гайры турат. Эмне товар салону? Бул парковкада турат, турабы? Документтери барбы байке? Каяка коебуз? Мына ошол жерге мен койдум байке. Эмнеге экинчи ретке коесуң? Үчүнчү ретке эмнеге коесуң? Бияка коеюн десең байке. Биякта бар. Турбай бияка. Эмнеге турбайсың? Сода көрдүңбү? Анан бияка коебуз. Sen nerede açtın? Aldırmaysın de. Sen niye özüne cevap ver? Her kim özüne cevap ver. Kimden iktidarsın aldırmaysın de. Her kim özüne cevap veret, o sol turat. Sen her kim bir tuturma yoktun bu? Var getireçi. Kolgan niye gelet? Kolgan gelemi? Acıldabay. Özüne işe gelip turat. Acıldabay gettin lan. Turam, acıldabay yürüm de. Yetmem ben yaktırıp süle. Sakalsız geçip koyun. Hemen, dost gelsen. Dost. Oy, günü güne tığında öter olmayız. Muşralarla erteme toğuşta gelsen 2 daram gidesin işte. Tazakken şunu tazalap koysa kettin barına jakşı. Cip durat, ne alanda cip gördün? Siz özünüzge cevap veriniz, makulum men ispet etken жериме алып атам. Жипка тийише албайт, жипка тийише албайт. Товар шулай десең Карапайым уже табак сүргөндөн карапайым адамды гана билжейт. Я, Албайсыздар, карапайым адамды кармай. Жипти кармаңызбы, жипти кармаңыз. баспайт. Просто алып. Чогуу барыңыз, мен көзүңүз чалам басып. Аны чогуу туралы могу машинаны коюп. Бас, жүрү. Көрөм мен, бас. Алла тегалазым тегиз ала, жипти алып бар. Мен чогуу. Тегиз алла бар. Ал не турат? Öpközüm жүрүп атты ошо.
Номер жумалчы. Груздар тезарада Челябинский шаарына бойлогочтигиге жылдар балдар жана сортировщиктер керек. Тезарада Челябинский шаарына Бунда джип. Джип болсо өзүнө джип болсо. Ben özüne cevap vereyim. Alsa ben çağırdım. Көрсө, бул жол тандабасынын айдоочусунда 2 айдоочулук күбөлүктөрү бар экен. Айтымында Кыргызстанда да Казакстанда да айдоочулук күбөлүккө бирдей окуп алган. Бирок 2 күбөлүктен бир айыптын негизинде убактылуу алынды. 2 права алганга болбойт. Сиз 2 праваны алып, 2 жерге, 2 мамлекеттин эмесин бирөөнү өткөрүп беришиңиз керек. Ошого байланыштуу мен экөөнүн теңизим айт этем. Машиналар деле турат, каймына топ. Мына эмне турат, бир сааттан бери турат. Ошол машиналар сен атаң тууганы же, апаң тууганы бол. Бартың мен тууганмын. Ошо сен тууган үчүн турат экен да булар анда. Ооба. 5 минутка бизди тургузбайсың мени. 5 минутка болбойт. Сиздикиндей эмес, габарити чоң машина эмес. Пробка мен келейин мында. Туратка мына чыгарып алып турат анан. Мына чыгарып алып турат булар. Мен 5 минутка түшүрүп алып кетем дедим мен сага. Мен булар кошо 1 сааттан турган жокмун. Айланып келдим. Жол сакчылары Ош базардын ушул бөлүгү менен иштеп келгенине көп убакыт болуптур. Айдоочулар мактап, ал эми дыйкандар жашыруун жаман көрүп, айтоор баары эптеп кызматкерди узатып, ишин кайрадан баштамай болушту. Ал эми жол сакчынын айтымында эскертүүлөр да аягына келип калды. Эми азык сактагыч унааларды айып корого эвакуатор менен алып кетерине убада берди. Мен ушул наказание кылам. Жигит, өзүңдүчү. Мындай эме сезбе макулбу? Мен жумушум. Мен ойноп аткан жокмун. Сизге эчтеке деген жок. Мен бирдеме дедим. Мен кетип атам дейт. Азыр кетем, түшүрүп алып дейт. Элдин баары бирдей ушул жерде. Элдин баары менин ушул. Байке сизге сурандым, батыле кетем деп. Жигит, мага суранган жоксуң. Сен багажыңды ачып алып, пробка кылып турасың ушул жерде. Ой, байке, жаңы эле токтогом дейм. Мына. Жаңы эле токтосоң камерада калпайтпайт. Экөөбүз калпайтсак. Мен байкем. Дагы жол айттым. Мен калпайтсам, сиз калпайтсаңыз. Макул. Камера калпайт. Баш ийген жокмун, тура. Баш ийген, ошо баш ийген жок. Мына машинаны апарып. Каяка барасың албаганда? Албаганда каяка барасың? Эмне деп атасың, мамай? Баш ийген жоксуң. Кыйнап атып алдырдың го. Күчкө салып атып. Бул жол кырсыгы Медерев, Жукеев, Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишинде катталды. Жол кырсыгында милициянын патрулдук унаасы менен жеке айдоочуга таандык Toyota унаасы жабыркаган. Кырсыктаган Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 2016-жылы Азия сууларынын сынагында Азия канышасы наамына ээ болгон Айжамал Осмонова экен. Айым шок абалында болгондуктан бизге комментарий бере алган эмес. Бирок жөө жүргүнчүлөр окуяны төкпөй чачпай айтып беришти. Вот с троллейбуса вышла, шла, они на всю катушку мчались, и светофор красный свет, они не останавливались, сирену вовсю врубили и с такой скоростью ехали, я еще думала, что что-нибудь не случилось, только подумала, и она правильно ехала на зеленый свет, ничего, никаких помех не было, ее они развернули на 180 градусов, я думала, машина перевернется, она еле машина удержалась и остановилась, я думаю, хорошо, вот она живая осталась, это что, вот это наши... Как говорится, вот это гаишники, милиция, почему они должны нарушения делать, почему они должны ехать на красный свет, а почему правила и законы для всех должны быть одинаковые? Ал эми кырсык кабылган көчөлөрдүн кесилишине турган дагы бир башка күбөнүн айтымында тартип сакчылары атайын белги менен унаа башкарып баратышкан. Расскажите, что, как произошло? Я вот как раз вот здесь вот стоял, третья машина на перекрестке. И ехала патрулька с той стороны, в восточном направлении, по Медерово. И
На перекрестке, получается, ну, на патрульке была включена, сирена была включена, проблесковые маячки были включены. Она, получается, перед перекрестком притормозила, убедилась, что здесь маршрутка остановилась. Здесь стояла Намба-такси, она тоже остановилась и начала двигаться отсюда в Камри приехала. Азия канышасы шок абалында болгондуктан ага кооптонгон тааныштары келип жардам көрсөтүп атты. Ал эми бул кырсыктын авариялык схемасы чийилгенден кийин тийиштүү документтер толтурулуп, тергөөчүгө өткөзүлүп берилет. Айта кетсек, тергөө иштери жүрүп бүткөнгө чейин 2 темир тулпар айып короодо өз ээлерин күтө турат. Медеро менен күнбатыштан чыгышты көздөп бараптыр бул. Аята Камердин айдоочусу Карламаксы менен түнүктөн түштүктү көздөп бара жатышты. Жок, суроо ошо дальше кандай болот деп атат? Дальше азыр бул схема чийилет, эки водительдин участиясында. Андан кийин дальше дознавательге өткөрүп берилет. Ошол жактан разбирательство. Экспертиза өтүп ошол жактан ким экен ошону аныкташат. Çok rahmat. Бул Lexus үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол сакчылар тоскондо баш ийбей качып барып токтойт. Бияка да токтоп коюп тургу. Канча киши ичинде? Барбы? Жок иши. Айдоочу мастыкка шектүү болгондуктан наркологиялык борборго баргандан баш тартып, дароо эле уюлдук телефонундагы тааныштарынын сандарын терип баштады. Алдын отуп. Келе, Илдер. Наркологиялык борборго келгенде айдоочу унаасынан түшкүсү келбей, салондогу жүргүнчүлөр менен кызматкерлерге ар кандай сунуштарды айтып бир топ убакыт баш ийбей отурду. Келе. Тетиги метинг толуп келем. Айткан болуп түшкөн, эч кылмайсың келе. Кой, тийишпей мага бул. Эмне? Тийишпей деп. Келе. Тийишпей эмесиң, кичине кыз эмесиң, тийишпей деген. Кыз эмесмин. Мага эмне кармап атасың мен? Мен сен погонуң жулбасам арыз жазасың. Погон жулуп көрсөң. Эй, анан арыз жазасың. А мен мага эмне тийип атасың? Сен арыз жазбай, мага тийишип атты бас. Жок, эче брате. Келе. Келе. Айткан дуксаң, эртең шоголосуң менен. Şimdi айткан мүмкүн. Бир жол интернетке чыгайынчы эми брат. Боле. Эме. Азыр чалсын, байкем чалсын. Чалбайт ал байкеңе. Чалат. Чалбайт да, келе албайт да неге. Жок, чалат. Чалып келип калар может эми. Чаласы жүрбөйт го брат. Эми отуруп эле так тырышып алдың го брат. Мастыкка шектүү айдоочунун мастыгы тастыкталып, эми унасы айып короого токтотулду. Две минуты, что ли? Да, это время. Я так что-то. 2 минуты не погодует. Демал, да? Надо околгенский. Давай, Ана. Ана, да бир жолу айтып коюңузчу. Ким мен? Еще тупой. Макул, рахмат. Мелочная дрянь. Рахмат. Я с ним разговариваю, да он, ну-ка, кто ты вообще? Кто ты кыргыз, кто ты по нации? Өзүңүз рахмат. Каяктан келген эмесиң? Рахмат. Адамча сүйлөп
Еще раз пошлите меня. Все, Рахмат. Все. В моей частной собственности просто врывается как ненормально и запрещает и хочет... Бул аял кошуналарына тынчтык бербей, аларга оңдоо иштерине тоскоолдук жаратып, жаман сөздөр менен аброюна шек келтирген үчүн милицияга кайрылышкан. Нарушает права, нецензурными словами выражается. Говорит, что на меня заявление напишет. Понимаете, что? Во-первых. Во-вторых, вот это мой дом. Это у этой женщины строил сын, и они меня умоляли, чтобы я купила этот дом. Половина дома здесь таунхаус трехсоединенный. Где-то видно, что я не могу строить свой дом. Она просто запрещает мне строить мой дом и говорит, вы не можете строить. Почему? Потому что натяжные потолки, типа я вам покажу, я в суде покажу. Она подговорила коменданта, который посылает людей постоянно выключать свет. И когда я спросила, почему вы на каком основании выключаете свет, они просто сказали, что потому что комендант, оказывается, до этого, когда мой брат строил, они сказали, что мы выключаем свет, потому что вы не заплатили за какую-то дорогу, потому что нас не было, мы строительство начали только сейчас. И он сказал, предъявьте нам $5000. Таунхаус үйүндө катарынан толуп 3 чоң үй курулган экен. Экинчи катарында жаңы көчүп келгендер үйүн оңдоп жатышкан. Кошуналардын чыры боюнча күбөлөрдү айтып беришти. Запрещает его строить. Она говорит, что она в органах работала. Тут же она говорит, что она дизайнер, что мы неправильно строим дом, что дом обрушится, чушь несет. Бул жакта иштеп атканбыз биз биринде эле. Тыйбайкелер менен договор кылганбыз баардыгын, как положено. Биринчи ишти баштаган күнүбүздө эле келип иштеп баштадылар. Анан биз ишти бекитип алганбыз, болбой эле такыңлатып атат, ассак иштебегиле дейт. Ким такылып? Тиеже мына сосед. Анан кийин ошол күн иштебей кайра кетип калдык. Бүгүн кайра келип баштасак, обедте, тек охрананы чакырып келип ишти бекитип алсак. Охрананы ачып сүйлөшкөндөн кийин жумушты баштайлы десек, бияктан светти өчүрүп салыптыр. Анан мен комендантка чалдым. Комендант болсо тиги электрик айтты, электрик келди. Анан мен хозяиндерди чакырдым, ошо кайра скандал болуп кетти. Иштейбиз, баштасак келип балдарды кыйнайт. Сотко берем дейт, андай мындай нарушение кылдыңар дейт. Тип потолоктор сындырдыңар дейт, регилдерди тийдиңер дейт. А фактически ал жерде эч кандай регил бардыгы жайында турат. Арыздануучунун чакыруусу боюнча барган биздин чыгармачыл топко чуу салган аял окуяны айтып берүүдөн баш тартты. Ал эми Чүй облусунун Аламүдүн райондук милициянын ыкчам тергөө тобу Чырдын башатын иликтөөгө өттү. А почему я должна молчать? Почему? Я сказала, не подходите, это моя частная собственность. Вы врываетесь. Камера жоқ, ал жерге кетсеңіз, жүрсеңіз. Пусть уберет камеру. Я буду разговаривать официально милиция. Вот официальное лицо милиция дело отпустит. Я не признаю, ведь этот дом элитка, типа там туда-сюда. Я говорю, слушай, идите, говорю, если попробуете, я буду жить в твой дом. Вот идите в своем доме и хозяйничайте. Да давно уже, 3 года назад. Чыкпайт па, это же не преступление, это правонарушение. Это, да, правонарушение, но как-то какие-то меры это вы заносите. Ама еще хулиганство болуп койбу, братан. Биз анткенде биз аны кирип калдык, үйүнө келгенде биздин акыбыз жок да. Бизде эч кандай санкциябыз жок, эме жок. Өзүңөр көрдүңөр, сиз фиксировать эттиңиз, туурабы, чыкпай койду. Я не буду разговаривать. Она тут правонарушает, она вот счетчики выключает, келип терезелери сындырам деп атат. Камнем бьет терезелери. Ошол себептен мен сизге айтып атам. Биз азыр арызыбызды регистрация кылабыз. Кылып туруп анан участковый өзү келгенден кийин өзү чара колдонот. Участковый в рамках